Assalamu alaikum, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мына мен бул Кочкор райондук больницасынын астынан кайрылып жатам. Менин атам кышында операция болуп келген. Өзүнүн жашы 77ге келип калды. Азыр бул ФАПтын жазып берген кайрылуусу менен 6 айда бир барып текшерүүлөрдөн өтүп, тургула деп Бишкектен эметкен. Рецептке дары жазып берген. Аларды алып ичип аттык элек. Дарылары жок деп азыр жокчулдугун айтып, дарыларын бербей калды. УЗИге эртең менен таң атпай келсем ачкарын атам жетелеп алып. Мына УЗИси болсо компьютерден каттоого түшпөптүр деп көрбөй атат. Райондогу больницалардын айлыктарын көтөрүп атасыңар. Доктурлардын айлыктарын көтөрүп атасыңар, бирок кайдыгер мамиле карап атат баарыбызга. Ушуну туура түшүнсөңүздөр, урматтуу бийлик мүчөлөрү, урматтуу министрлик, урматтуу саламаттык сактоо министрлиги. Сиз каякта жүрөсүз билбейм да. Эмне иш кылып атасыз, эмне иш алып барып атасыз. Мына монтип 77ге чыгып калган атамды сүйрөп алып больницага келсем, мынакей. Мен дагы бер жагым бүт частный УЗИлерден өттүм да. Эми тиги карап калган кишинен убара кылбайын деп бүт частный УЗИлерден өттүм. Азыр 4000 сом төлөп частный УЗИден өттүм да. Эми бул бир УЗИси калды эле, эми УЗИсине бияка келип, эми Кочкордун өзүнүн эле эмесинен өтүп коеюн деп жетелеп келсем, мына бир аял эшикке кууп чыгып, биз азыр карабайбыз деп койду. Урматтуу бийлик мүчөлөрү, урматтуу министрлик, урматтуу кыргыз элим. Бизде бул саламаттык сактоо тармагы парадокс да, жөн элечи. Кайдыгер ушулардын айлыгын көтөрүп бекер кылдыңар да, менин оюмча бекер кылдыңар да. Бу район өзү жыргатып карабайт да көп нерсеничи. Район өзү жыргатып карабайт. Эптеп эле күн кечкиртип айлык алма, эптеп эле күн кечкиртип убакыт өткөрмө. Анан келип алып доктурлардын айлыгын 100% көтөрөбүз. Анан биздин медиктер тышка чыгып кетти, окуй качып кетти. Качмакта жоголуп кетсин ошолорчу. Ошондон ары ошолордун паспортуна депортация болуп Кыргызстанга киргизиш керек да. Ошо Типоградка ант берген ошо ак халатчандардычы бүт баарын. Бүт коррупционер, балык башынан сазган келип, саламаттык сактоо тармагы келип башынан сазды. Ушу Кыргызстанда бирден бир ушул мамлекеттин бирден бир принцип көтөргөнү ушу саламаттык сактоо тармагы. Андан башка эчтекени деле кабыл албайт. Ушул сен саламаттыгыңды ушу төрөлгөндөн тартып ушул камсыз кылып, ушу мамлекеттин өз милдети. Мамлекет ушу саламаттын аркасы менен мамлекет болот негизичи. Артында күчтүү улуттуу коом турса, алды күчтүү, жаштар келатса ошонун аркасынан анан мамлекет болот. Бул түстөн түз мамлекеттин биринчи милдети да. Анан мынакей мен айтат элем, ушундан көрөк, ушу Кочкордо иштеген врачтардан көрөк ушул Индиядан келип жанагы пакистанецтер окуп атпайбы, индустар окуп атпайбы, ошолорду капкара кылып келип ушул жерге сайып койсоң, ошолорду деле текшерип бермек да. Ошолорду деле чулдурап пулдурап кыргызча эптеп түшүндүрүп бермек. Бүт баары айтып атпаймынбы? Тим эле аябай өзүнүн үйүнөн кабыл алып аткансып, кабак башын бүркөшүп тим эле. Ой, тигил эле, бул эле дешипчи. Эми мен 77ге чыгып калган атамды эми доктурга көрсөт десе көрсөтпөгөн эмне кылайын? Өлтүрүп салабызбы эми аны? Ада жашашка укугу барбы акыры? Ажал Кудайдан келбегенден кийин. Ада өмүр сүргөн укугу барбы? Мен ушуну айтат элем, туугандар. Мына бул Кочкор райондук больницасы. Эртең менен таңкы саатынакей 7:30 болуп калды. 8 болуптур. Мына УЗИсине очередь жок, келип атамды тарттырып алып кетейин десең, компьютерга түшпөптүр. Мына кагаз турат, бу жерде жазылган мына. Мына паспорттуу документи турат, мынакей коюп буякта. Келип карашпайт да.